Баткенде өрүктү быйыл дагы мантип чебертке жеп, ушундай кылып чебертке жеп жараксыз кылып атат. Баткендеги ошол Баткен шаарындагы Параң участкасындагы көпчүлүк өрүк бактарды чебертке каптап, жылдагыдай эле каптайт. Акыркы ушу 2-3 жыл аралыгында көп каптай турган болду. Ушинтип мына ушул жактагы өрүк бактардын баардыгын өрүктүн түшүмүнө жараксыз кылып атат. Быйыл Баткендин өрүгүнө үшүк алды, үшүктөн калганын мына ушинтип чебертке жеп атат. Эми айта турган сөз бул жерде. Элдин өзүдө дагы күнөө бар, өзүбүздө дагы күнөө бар. Мисалы үчүн, мына ушул өрүк бактын бир бөлүгүнө ошол ээлери тазаласа, дагы башкасы мына жанында тургандары тазалабайт. Мисалы үчүн, дарылабайт. Убагында өз мезгилинде ошол дарылап чеберткеге каршы дарыларды чачса, өрүктү мынтип жараксыз кылбайт эле. Элдин өзүдө дагы бар күнөө. Анан экинчиден ошол атайын кызматтар бар, мына ушул зыянкечтерге каршы күрөшүп, ошолорду тазалай турган, дарылай турган атайын мамлекеттик кызматтар бар. Алар эмне кылып отурат? 2-3 жылдан бери маалыматы жокпу? Мисалы үчүн, элдерге келип айтып, баарын тегиз тазалагыла, дарылагыла деп элдерге келип сунушташ керек. Элдер дагы ошол кызматкерлердин айтканын кылып, ар бири өзүнүн багыны дарылатыш керек. Ошондо түшүм жакшы болот. Атак Баткендин элинин негизги киреше булагы деп өрүк айтылганы менен, акыркы жылдары өрүктөн эл түшүм албай эле, киреше таппай эле баратат. Мындай боло турган болсо, өрүк зарлуу Баткенде өрүк калбай калат. Эл өрүккө анча деле кызыктар болбой калат, анткени өрүктөн киреше жок болуп жатат.